Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Кумтөр Голд компаниянын мамлекеттик менчикке өткөнүнө туура 3 жыл болду. Бул компания үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкө үчүн дагы маанилүү окуя. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзүнүн саясаттагы жолунда дал ушул жалпы улуттук байлыгыбыз болгон кумтөрдү элдин энчисине кайтарууга абдан көп аракеттерди жасап, өтө татаал сыноолордон өттү. Кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым үй бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Акыры анын тайманбастыгы бекем саясий эрки менен элибиздин улуу мүдөөсү ишке ашырылды. 2021 жылдын 17 майында Кумтөр кенине тышкы башкаруу киргизилип, 2022 жылдын 4 апрелиндеги глобалдык жөнгө салуу келишимине кол коюлуп, маселе тынчтык жолу менен өлкөбүздүн пайдасына чечилди. 2022 жылдын 23 августунда тарыхый окуя орун алып, Кумтөр 100% Кыргыз Республикасынын менчиги деп жарыяланды. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Мындай ири өндүрүштү Кыргызстан өз алдынча иштете алабы деген аргандай күмөн саноолорго чекит коюлуп, бүгүн Кумтөр мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп, эң мыкты натыйжаларга жетишүүдө. Техникалык парк олуттуу жаңаланып, бардык тараптан модернизация, оптимизация иштери жүргүзүлдү. 3 жыл ичинде тагыраагы 2022 жылдан 2024 жылды кошо алганда компания 43 тоннадан ашык алтын өндүргөн. Бул убакыттын ичинде компаниянын таза кирешеси 1 миллиард 72 миллион долларга жетип, республикалык бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 60 миллион долларга жакын каражат төлөнгөн. Ал эми 2025 жылдын 1-жарым жылдыгында компаниянын таза кирешеси 13,3 миллиард сомго жеткен. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ жогору көрсөткүч. Мындан тышкары масштабтуу жаңы долбоорлорго старт берилип, айрымдары өз жемишин бере баштады. Алсак, Кумтөр кен жайынан жер астынан алтын казуу долбоору ишке ашырылып, жакынкы айларда эң алгачкы руданы казып алуу күтүлүүдө. Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод ишке берилип, ушул жылдын башынан бери ири жүк ташуучу самосвалдардын эски дөңгөлөктөрү калыбына келтириле баштады. Алгачкы партиясы Кумтөр кен жайында ийгиликтүү сыналууда. Ошондой эле Кумтөр кен жайынын калдык сактоочу жайын кайра иштетүүгө маанилүү кадамдар жасалды. Тоголок алтын кенин өздөштүрүү иши дагы олуттуу ийгиликтер менен коштолуп, жумушчулар лагери заманбап модулдук үйлөр менен куралып, жаңы техникалар алынып, 3 кошкон тоолуу кыштагы менен Тоголок кенинин ортосундагы Кайчы дарыясына чоң көпүрө салынууда. Жаңгар таянттын чалгындоо иштери дагы активдүү уланууда. Мындан тышкары, компаниянын бардык май куюучу бекеттери, резервуарлары автоматташтырылды. Балыкчы өткөл базасындагы май кампаларынын көлөмү 2 эсеге көбөйтүлдү. Натыйжада күйүүчү майдын стратегиялык запасын жетиштүү көлөмдө сактоо менен айына миллиондогон каражаттар үнөмдөлө баштады. Балыкчы өткөл базасынын айланасы көрктөндүрүлүп, инфраструктурасы эң мыкты жагына өзгөрүлүүдө. Кумтөр эми жаш кадрларды өстүрүүгө дагы өзгөчө маани бере баштады. Жыл сайын жүздөгөн жаштар өндүрүштүк практика, так шалбаларга кабыл алынууда. Азыр Кумтөр өлкөбүздүн тоо кенчи кадрларын даярдаган, таланттуу жаштарды таптаган жайга айланды.
Бул ийгиликтердин баары Кумтөр алтын кенинин Кыргызстандын толук көзөмөлүнө өтүшү, элибиздин жаркын келечеги үчүн жасалган тарыхый маанилүү кадам болгондугунун далили.